Саламатсыңар, ел жұрт. Мынакей бүгін мен ушу ел жұртқа, биздин президентке жана Кыдыршаевичке кайрылууга муктаж болуп турам. Себеби биздин өлкөдөгү болгон абалды мен мурда мындай правоохранительный органдар менен ишим жок эле да, бирок ушул жолу мен ошо правоохранительный органга ишим түшүп, анан мен ичинде, именно өлкөнүн ичинде, ошо правоохранительный органдардын ичинде кандай нерселер жүрүп атканын мына өз көзүм менен көрүп чыктым десем болот. Ошондуктан эми мен дагы биздин өлкөнүн эртеңки күнүнө кайдыгер эмес адамдардын биримин. Себеби мына ушул биздин ажообуз ушул өлкөнү өстүрөйүн, өндүрөйүн, ушул жерге акыйкаттык орнотоюн деген кезекте мен дагы ушул кишинин колдоочуларынын бири элем да. А бүгүн мен ушул биздин өлкөдөгү болгон акыбалдарды көрүп туруп, эл журтка, блогерлерге, журналисттерге мындай кайрылууга туура келип жатат. Балким мен туура эмес кайрылып аткандырмын. Бирок мен силерди түшүнөт деген, ушул өлкөнүн эртеңки келечегине кайдыгер эмес эл журт деп кайрылып атамын. Мына 2020-жылы мен Анарбак участогунан 4 сотук жер сатып алдым эле. Анарматова Бактыгүл, анан Шаяхметова Шарипа экөөнөн сатып алганмын. Ошо жерге өздөрү көргөзгөн жерге фундамент салганмын. Мынакей андан бери канча жыл, 5 жыл болуп атат. Мына ушунун ичинде мен бүгүн акыйкаттыкты таппай жүрөмүн. Ооба, мен деле баягы кандай десем, жаш эмесмин, далай жашка келип калдым. Бирок ошого карабай, ушул баягы эмгегимди жедирбейин дегендей кылып, бардык эшиктерди кактым. Бирок эч жерден мен чындыкты бүгүнкү күнү мына 5 жыл, 4 сотук жерди 5 жылдын ичинде акыйкат же болбосо закондуу нерсени көрө албадым да. Кайсы жерге гана барбадым. Мисалы, мынакей Октябрьский районунун прокуроруна бардык, ошонун замына бардык, Октябрьский райондун жетекчилерине бардык, ошол жерде следовательдерге бардык. Кайсы жерге барбайын, мен эмнегедир эмнени көрдүм. Ооба, мен буну сөздү өздөрү деле билет, мен өздөрүнө деле айттым. Эмнегедир силер жабырлануучунун сөзүн сүйлөбөй, мошенниктерди коргоп, мошенниктерди защита кылып атасыңар деп. Анарматованын адвокаттары, Октябрьский райондун прокурору, зам прокурору, ровдун начальниктери жана ошо жердеги следственный органдагы иштегендердин баары тең ушул Анарматованы колдоп атышат. Анын баарын биз деген эми жаш бала эмеспиз да, биз уже сөздүн аркы маанисин, эмне үчүн айтылып атат, ошонун баарын көрүп атабыз. Мына 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде 4 сотук жерди эмесин, закондуулугун чыгарттыра албай атамын. Бул эмнени билдирет? Бул деген значит 4 жылда ошо 4 сотукту чече албасам, биздин органдын адамдары 0 дагы эмнени айтам, 0 иштешпейт экен. Жалаң эле мен эмес, менден башка дагы канча ошо аралашып жүрүп көп эмелерди көрдүм. Бардыгы тең ушу жаловаться эткени жалаң эле ушу правоохранительный орган. Акыйкаттык жок, чындык жок. Билбейм, бүгүнкү күндө мен ойлоймун да, Көлбаев кетти. Эми мынакей ал кеткенден кийин биздин органдын кишилери жакшы иштейт го десем, жок, мына жердеги погондогу жанагы алдым жуттумдарды гана көрүп атамын да. Булар эмне деген?
мен мынакей бүгүнкү күндө 2 кишини гана иштеп атканын байкап атам. Мына бул биздин Садыр Нуркожоевич, андан кийин Камчы Кыдыршаевич. Мына 2 киши уктабай, бирде ач, бирде ток болуп иштеп жүрүшөт. Ооба, силердин иштериңер көрүнүп атат. Ошон үчүн айла жок. Ушул чечимди ушулар гана чыгара алат деген үмүт менен мен силерге кайрылып жатамын. Туура түшүнүңүздөр. Башка эч ким иштебейт экен да. Менин оюмча булар сиздерге бу биздин өлкөнүн бүгүнкү күндөгү политикасы, биздин правоохранительный органды кызыктырбайт. Булар силерге окшогон, буларда сезим жок, өнүктүрөйүн, өстүрөйүн, акыйкаттык болсун деген сезим жок буларда. Буларда именно эгерде бул сезим болгондо силерди колдоп буттамак. Кыдыршаевич жана Садыр Нуркожоевич, тегереңиздерде сиз тиги жерде отуруп алып ойлоп атасыз, баары иштеп атат. Билбейм, сизге кайсы нерсе жетип атат, кайсы нерсе жеткен жок. Мына ошол эле жана фундаментимде колдонуп Бакыт Токушев деген бала өзүнө кызыл китеп чыгарып алыптыр. Мына каякта биздин жана госрегистр, эмнеге алар муну карабайт? Ошо жерде эле мен администрация, Аламединский администрацияга кайрылгам. Алар деле карабайт, чыгылып бардык нерсе кайдыгерлик. Мен ойлойм, бул жерде биздин правоохранительный органда булар футбольный поле түзүп алышканда топту ары тебет, кайра бери тебет, ушинтип эч кандай результаты жок иштеп атат. Барсаң айтышат, бизде иш көп, куча, 4 сотукту 5 жылда чече албагандан кийин каяктагы иш азаят? Айткылачы, айланайындар. Бул эмне деген иш, эмне деген өлкө? Булардын баары эле тиги мен Камчынын тиги досторго деп ойлоймун. Болбосо эмне үчүн биздин президентке Кайсы Камчы? Көлбаевпы? Көлбаевдин достору деп ойлоймун да. Болбосо эмне үчүн мына президент делип ар кандай жарлыкты чыгарып атат. Тиги Камчы Ташиевич деле канча жарлык чыгарып атышат. Жок, булар именно ошол элдердин мындай эмгегин баалашкан жок деп ойлоймун. Биздин жактоочубузду келип алып, биздин көзүбүздө унижать этип, ошого ар кандай сөздөрдү айтып атат. Муну жалаң мен эмес, менин жанымдагы болгондордун баары айтып бери алышат. Мен эмнени түшүндүм? Бул жерде биздин өлкөдө Садыр Нуркожоевич жана Камчы Кыдыршаевич иштеп аткан 2 гана киши экен. Айланайындар, мен силерге кайрылып атамын. Ушу менин өтүнүчүмдү кабыл алып, ушу 2 киши ишти аягына чыгартып бергилечи. Жана жалаң эле мен эмес, мага окшогондор аябай көп тетиги жакта. Силер аралашпагандан кийин билбей атасыңар. Аралашсаңар силер деле түшүнөт элеңер. Ошо мага жардам бергиле. 0-0-0-0, иш 0. Эми өзүңүздөр деле ойлобойсуздарбы? 4 сотук жерде 5 жыл жүрөт деген бул эмне деген? Значит, ал жерде иштин 0 экени билинип эле турат да.